Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Насихат радиосунда Нурсанат программасы старт алды. Сиздер менен алдыңкы мүнөттөрдө мен Гүлнур Асанова болмокчумун. Биз менен бирге болуңуздар, экранга жакындаңыздар. Бүгүн биздин конок абдан мыкты конок. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Алдын ала телефонду айтып кетейин. WhatsApp номер иштейт 0715 96 94 41. 0715 96 94 41. Анда эмесе коногубуз менен тааныштырууну баштайын. Биздин студиябызда кыргыздын чырайлуу айымы, таланттуу айымы, учурда мугалимдик кесипти аркалап турган кези Гүлира Касымкулова студиябызга кош келипсиз. Рахмат, кош болдук. Бүгүн болсо программабыздын темасын биз максатка карай деп койдук. Ушул тема аркылуу сиз менен баарлашууну баштайлы. Сиз учурда азыр мугалимдик кесипти аркалап жүрөсүз. Ушул мугалимдик кесипке кандайча келип калдыңыз? Эми менин мугалимдик кесипке келген себебим да бул менин бала кезден бери эле сыртта окуу, чет өлкөдө окуу, же болбосо өзүмдү өнүктүрүү максатын койгон элем. Чыгармачылык болсун, ырчылык жааты болсун иши кылып, өзүмдү бир аз эл көрүү менен, жер көрүү менен, эл таануу менен, жер таануу менен баштайм деп чечип, ошол Түркияга сапар алгам. Сиз канчанчы жылы Түркияга сапар алдыңыз? Негизи 2012 жылы Түркияга сапар алган болчумун. 2012 жылдын октябрь айында сапарым башталды десем болот. Илик биринчи эмеси башта Түрксойду билесиңер, эл аралык уюм. Жалаң культура боюнча иштешет. Алдыңкы орунда турат десек болот Түркияда. 50 жылдык тарыхы бар. Өтө чоң. Ошону менен бирге эле Түрксойдун кандай десем, дем өрчүсү, дем берип мага жардам көргөзүп, жол көргөзгөндөр да болгон агайларыбыз. Өзүңүз тааныгандай Фырат агайды таанычыңыз. Казакстандык агайыбыз бар. Арманбей. Ошол агайларыбыздын жолу менен жолдоп эле уладык десем болот. Сиз өзү негизи кичинекей кезиңизден бери эле ушул чыгармачылык чөйрөгө аралашууну кыялданчуңузбу? Кайсыл жактын кулунусуз жана кайсыл кесиптин ээсисиз? Мен негизи Таластан Манас районунан Ташпышат айылынын кызы болом. Атам Керимкулов Касымкул, раматтылык. Апам Керимкулова Алмакан, мугалим болуп иштечи. Атам гидротехниктин начальниги болуп иштечи. Суу чарбасында деп койчу эле. Ошол бала кезден бери эле, айылда мектепте окуп жүргөн кезден бери эле мени ыр жаатын аябай жакшы көрчүмүн. Жүрөгүм менен кабыл алып ырдагым келчү. Ага деген эми бир нукка түшүш үчүн үндү ачуу дегенди мисалы үчүн айылда билбейбиз да. Комузду мисалы деген кандай кылып ойнойт дегенде деген орустар айтмакчы слух менен үйрөндү депчи. Кулактын эмеси музыкада эми музыкант негизи эле музыка чөйрөсүндө жүргөн адамдын кулагы аябай күчтүү болот дейт го. Ошонун сыңарындай эле радиодон угуп атып эле кыз кербести ойночумун. Ошол кыз кербеси менен баштаган элем. Анан бизде деген эми айыл жергесинде болгондо чабандар да болчу. Чабандардын комуз ойногон илгери эле. Бул эми биздин каныбызда болгон үчүн комуз ойнотабыз да. Ошентип эле бала кезде ошентип чабандардан үйрөнүп, чоң аталарыбыздан үйрөнүп, эже агайлардан үйрөнүп эле келдик. Шаарга келип калдык. Менин тилегим негизи ошол ыр жааты менен эле кетем деген оюм болчу, бирок Кудайга шүгүр ошол тилегимди берди окшойт, ыр жааты менен эле келатам. Чыгармачылык менен. Ошондо сиз чыгармачылыктын аркасынан дагы мугалим аркалап келатасыз. Сиз ошондо улуттук консерваторияны аяктагансыз да. Ооба, Бишкектен биз улуттук консерваторияны бүтүргөнбүз да. Ага чейин Сиз да өзүңүз да билгендей, бир жылдары чогуу окуп калдык дегендей. Ооба. Ошондо
Сиз салттуу музыка жана фольклор жаатын бүттүңүз туурабы? Мен Бишкекте, Кыргызстанда ошону бүтүрдүм. Салттуу музыка жаатын бүтүрдүм. Түркияде Анкара шаарында Гази университет деген бар. Биздин эле улуттук университет деген сыяктуу чоң таанымал университет. Ошол жерден мен Түркиянын салттуу музыкасы тарабынан аспирантура бүтүрдүм. Хажеттепеден музыковедти бүтүрдүм мен. Докторантурамды музыковед бүтүргөнүмө жактаганыма 1,5 ай болду. Дагы жаңы бүтүрдүм докторантурамды. Сиз доктор, илимдин доктору десек болот экен да, Кудай буйруса. Куттуктайбыз. Анда эмесе элдерге, биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн биздин конок Гулира Касымкулова, учурда Гази университетинин, Түркиядагы Гази университетинин мугалими. Буга чейин улуттук консерваторияны аяктаган, аспаптык аткаруучу деп айтсак болот. Ушул жаатында балким биздин Кыргызстанда калып кетсеңиз, өзүңүздү кандай элестетип элеңиз? Мен Кыргызстанда калуу максаты боюнча кандай десем, Кыргызстанымды жамандабайм. Албетте, Кыргызстанымды сүйөм, жүрөгүм менен берилем. Кыргызстаным алдыга болсун деп Кудайдан тиленем. Бирок мен Кыргызстанда болсом, мен мындай кылмакмын, тигиндей кылмакмын, балким момундай болуп калмакмын деген ойдон такыр эле алыс экем. Мен жалаңдай кандай десем коркпостон, кээ бирөөлөр деген чет өлкөгө барсам мен кандай болуп калам деп коркот экен го. Же бул жаштык кестин эмесиби, мындай жүрөк тоо деп коет го. Ошондой эле сыңар эле мен жүрөк тоо деп эле кете берген экенмин да. Азыр өкүнбөйм албетте, анткени деген жакшы даражаларга жетиштим. Көптөгөн дүйнөгө кыдырдык. Жарымын сиздер менен кошулуп кыдырып калдык, жарымын өз алдынча кыдырып калдык дегендей. Ошонсо дагы Түркияда Кыргызстан атына салым кошуп ырдагым келген жерлер болгондо ырдап коем. Чакырылган жерлерге барып коебуз, Кыргызстан атынан ырдап коем. Кыргызстан атынан чыгып коебуз. Колубуздан келген салымыбызды кошконго аракет кылып атабыз. Азаматсыз. Айтсаңыз, ушул чет өлкөдө билим алып, ошол эле учурда ийгиликтерге жетишүү бул оңойго турбаса керек. Сиздин алгачкы күндөрдөгү кыйынчылыктарыңыз жана ушул эл журтка мындай кандай кеңеш берет элеңиз? Чет өлкөгө коркпой, азыр айтып атасыз, жаш кезиңиздерде колдонуп калыңыздар, жаштыгыңыздарды коркпогон курч кезиңиздерди деп атасыз. Андан сырткары дагы кандай сиздин кеңештериңизди уккубуз келет да, кандай кеңеш берет элеңиз? Албетте, эгер деген Кыргызстан үчүн жашайбыз деген, Кыргызстандын сыртына чыкпайбыз дегендер деле толтура да. Түшүнбөй, мисалы үчүн жол жобосун түшүнбөгөндөр көп. Ошонун сыңарында эле коркпош керек, изилдөө жүргүзүш керек деп ойлойм. Өзүңдүн жолуңду албетте аябай көп тармакта, көп тараптуу кылып изилдеш керек деп ойлойм да. Мен изденчимин. Башында барганда мен дагы кыйналдым албетте эле. Элдер кандай кыйынчылыкты көрсө, ошонун мен балким жарымысын көргөндүрмүн, балким көбүрөөгүн көргөн чыгармын. Кыйналат албетте. Башында деген неме деп коет го, үзүрүн көрсөң башында кыйнал, анан кийин үзүрүн көр депчи. Сабырдын түйү сары алтын деп эле. Биз кыйналдык, акча жагынан кыйынчылык болуп калат. Тил түшүнбөгөн жагынан кыйынчылык болуп калат. Окуш керек экен, издениш керек экен. Окудук, издендик. Сиз буга чейин түрк тилин билбечүңүз да? Билчү эмесмин. Анткени деген мен биринчисинде Түрксой тарабынан барганда аябай жактыргам. Түркияны. Аябай жактырып, мен анда Истанбулду эле көргөн болчумун. Анкарага кеткен эмесмин. Андан кийин ТРТ каналы бар эле го. Ошол жерден ТРТ Аваз деп коюшат го. Түркияда. Ошол жак ТРТ Аваз чакыргандан кийин мен Анкараны көрдүм. Анткени деген Анкара столицасы го, Борбор шаары. Борбор шаары болгондон кийин Анкараны аябай жактырып, Бишкектегидей эле көрүндү да. Анткени абасы деле, сууктугу деле баардык иши мага Бишкектигидей окшоштурдум. Истанбулдан, Анталиядан мен анчалык окшоштура алган эмесмин. Анткени нымдуу бир аба болуп, мен мындай дем алганыма аябай мындай кандай десем, кыйынчылык жараткан эле да шаарчы. Аябай ысык басып эле тердеп аткандай болуп. Анкарадан кыйналган жокмун, Анкаранын абасынан кыйналган жокмун. Бирок тил жагынан бир аз кыйналдым. Тилди өздөштүрүп үйрөнгөнчө
кыйналдым. Анткени түшүнбөйсүң, бирдеке сатып алгың келет. Сууду суу дейсиң, сууду иче аласың. Кандай десем, мындай жөнөкөй сөздөрдү, окшош сөздөрүбүз аябай көп. Анча мынча биздин культурабыз жагынан да аябай көбүрөөк окшоштук жагыбыз бар. Анан адабий тилге келгенде түшүнбөй калган учурларым болгон. Канча убакыт анан үйрөндүңүз ушул тилди? Мен башында деген окууга тапшырганын алдында сразу эле бат эле монтип окууга тапшыра албайбыз да. Анткени биз бул жактан айылдан келип бат эле окууга тапшырып атпайбызбы? Кагаздарыбызды берип, өзүбүздүн күбөлүктөрүбүздү берип, ал жактан андай кыла албайсың. Нотариус аркылуу которосуң. Түрктөрдүн өздөрүнүн тилине которуп, өзүнүн печатин бастыртып, законный түрдө, укуктуу түрдө. Андан кийин сен деген 100-дүн 90% түркчө биле турган болсоң, 80%, 90% түркчө биле турган болсоң кабыл алынат. Анткени түркчө толук түшүнгөнү баштады деген маани менен. Мен ошону деген газинин төмөр деп коюшат да, тил курсу. Ошону аяктадым. Биринчисинде. Мен бара калып эле окууга тапшыра алган жокмун. Демек сиз тилди үйрөнүш үчүн ага дагы убакыт бөлүндү. Кээ бирөөлөрү 12 ай окушат экен тил үйрөнүш үчүн, кээ бирөөлөрү 6 ай окуйт экен, кээ бирөөлөрү 8 ай окушат экен. Ар ким ар кандай. Мен 3,5 айда бүтүрдүм. Сиз аябай эрте бүтүрдүм. Анткени деген Түркиянын грамматикасы менен кыргыздардын грамматикасы окшош болгон үчүн, мен дагы орусча сүйлөбөгөнүм үчүн, толук орусча эме деп коет го, русскоязычный деп коет го. Мен андай болбогонум үчүн, нукура кыргызча, кыргыз тили менен чоңойгонум үчүн мен бат кабыл алдым. Азаматсыз. Бизге деген билдирүүлөр келип баштады WhatsApp номерибизге. Саламатсыздарбы деп андан мурун келген болчу. Саламатсызбы деп биз да жооп берели. Анан үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, ишиңизге ийгилик дейт. Үй бүлөм тууралуу дегенде кандай? Үй бүлөлүк, балким сиздин жолдошуңуз тууралуу кызыгып аткандыр. Балдарыңыз. Менин жолдошум кыргыз эмес, менин жолдошум түрк улутунан. Ал деген Түркияда ОМС деп коебуз го, сигорта дегенди уктуңуз беле? Ооба. Ошону берүү боюнча иштейт. Карыларды пенсияга чыгаруу боюнча. Анан түркчө, кыргызчасын кандай кылып которуп берем? Түркчө айтканда чалышма бакалында иштейт деп коет да. Рабочий виза берилет, уруксат берилген жерде. Чет элден келип рабочий виза алыш үчүн, уруксат алыш үчүн менин жолдошумдун колунан өтөт кагаздар. Мекендештер, урматтуу, пайдаланып калыңыздар деп элечи. Турмушка чыкканыма 6 жыл болду. Абдан жакшы. Ошондо биздин жездебиз аты Месут Чанкая. Месут дегенди эсиме калган, бакыт дегенди билдиреби? Ал Кыргызстанга келгенде мен бакытмын деп калат. Мен кыргыздын күйөө баласымын деп аябай сыймык менен айтат. Айтсаңыз, ушул сиз окуп жүргөндө ушул түрк элинен, түрк мамлекетинен кандайдыр бир жеңилдиктер болот бекенби? Жеңилдиктер болду. Айта кетип жөнөрсөм, түрк улутундагылар кыргыздар дегенде, казактар дегенде өзүнүн бир тууганы катары көрүшөт. Жеңилдиктерди кандай берет? Мисалы үчүн чет элден келген кыргыздар болсун, казактар болсун, окууга тапшырып, акчасы жок калганда, колундагы барлар деп коет го, бизде байлар деп коюшат эмес, кыскасы айтканда. Колунда барлар ар бир айда стипендия бериши ыктымал. Талап кылынган жерлер болот, мисалы үчүн стипендия бериңиз депчи. Ай сайын жетиштүү өлчөмдө бир студентке өзүнүн көңүлүнөн чыккан. Мисалы үчүн бул жерде деле сиздин эжеңиз Айнура Асанова көптөгөн эме кылып жакшылыктарды кылалы деп колунан келген жамааты менен кайрымдуулук кылып атпайбы? Ошонун сыңарындай эле Түркияда дагы студенттерге кайрымдуулук бар. Анан мен барганда менин шансым көбүрөөк окшойт деп азыр ойлоп калдым. Себеп дегенде
Мен окууга тапшырганда мен стипендияга өтүп кеткем. Сизге Кудайдан жардам болгон окшойт. Кудайдан жардам болгон окшойт. Ооба, мен аспирантурамды окуп атканда, жактап аткан кезде ошондо деген 4,5 жыл окуп турмун. 4,5 жыл мен стипендия алып окудум. Ошондо аспирантураны бүтүп, докторантураны канча убакытта Докторантураны мен 4 жылга жакын болгондо бүтүрдүм. Ошондо аспирантура өзүнчө бөлөкчө убакытта бүтөтпү же? Аспирантура негизи 4 жыл бүтүрөсүң. Эгер бүтүрө албай калсаң, дипломуңду убагында жаза албай калсаң, жактай албай калсаң, 1 жыл узартканга, 2 жыл узартканга мүмкүнчүлүк бар. Ошону эле сыңарындай эле докторантураларга да бар. Бирок эгер узарта турган болсоң, жетишпей калып узарта турган болсоң, стипендияң кесилет. Ошондо сиз жалпы канча жыл? Мен 4 жыл стипендия алдым. Анткени деген аспирантурада окуп жүргөн кезимде 4 жыл стипендия алдым. Жарым жыл узартып калганым үчүн стипендия албай калгам. Сиз ошондо аспирантураңызды 4,5 жылда жактапсыз, докторантураңызды канча жыл жактадыңыз? 3 жыл 8 айбы ушундай болуп Ошондо калат. жалпы 8 жыл эле сиз ушул илимдин үстүндө жүрүпсүз, Ооба. Азаматсыз. Эркелеп турмушка чыгып таштап койгон жок экенсиз. Жок. Аябай тырмышып, негизи эле кыргыздардын кыздары аябай мындай тырышчаак болуп келет эмеспи? Ийгиликтерди дагы көбүнчө чет өлкөдө биздин айымдар жаратып келет. Ушуңуздардан жазбаңыздар. Рахмат. Бизде суроо бар экен дагы, кыргыздар менен түрктөрдүн салт санаасы окшошпу деген суроо. Окшош, көп эле окшош. Мисалы үчүн деген түрктөр деп неме деп калышат, биздин даа тараптар депчи. Тоолуу жактарыбыз калың берет депчи. Калың бергенди мисалы үчүн алар унуткан эмес. Бирок деген азыр деген эми кандай десем, модерн деп коюшат го аябай. Азыр өнүгүп өсүп калган үчүн ал нерсени токтотушкан экен, эки жак сүйлөшүшөт экен кээ бирде. Көп эле салттарыбыз окшош. Мисалы үчүн алар дагы талга байлап, жип байлайбыз го биз, тилек тутуп. Аларда да бар. Негизи эле бул шаманизм убагынан келген нерсе экен. Мен муну деген Гази университетине жаңы ишке кирген жылы изилдөөчү болуп жумушка кирген элем. Изилдөөчү мугалим. Мен сразу кире калып бат эле сабак берген жокмун. Изилдетип көрдү. Болор экен жактап изилдеп көрөсүң, анан ошол изилдеген нерсеңди жактайсың дейт да. Бир сага бир тема берет, же бир агай менен теманы өзүң тандап аласыз, анан ошонун үстүндө иштейсиңер да, изилдеп. Ошол кезде дагы шаманизмдин убагындагы культураны карап көрдүк. Маданиятты карадыңыз, Ошонун жаатында иштегенде дагы көп эле каада салттарыбыз окшош экенин көрдүм. Сиз ошондо азыр кайсы сабактан бересиз? Сиз ыр жаатында эмес экенсиз, ошондо Музыкалык тарыхтан сабак берем. Жакшы экен, Өзү негизи аябай кызыктуу эмеспи? Ар бир мамлекеттин маданияты. Негизи мындайча айтканда, маданиятсыз мамлекет өзү маданияты менен таанылат эмеспи? Ооба, албетте. Ошондуктан бул маданиятыбызга мындай бир салкын көз карашта болбошубуз керек да. Кандай болгон учурда дагы ар бир мамлекеттин өзүнүн маданияты бар. Ал бааланыш керек. Албетте. Биз дагы Кудай буйрса биздин маданиятыбыз өнүгүп өсө берсин. Келечекте Амин, иншалла. Анткени биз көбүнчө баягы эл аралык фестивалдарда катышып калганда бир аз кыйналып калчубуз го, билесиз да. Бизден колдоо жок болуп, биздин маданиятыбызга мындай салкын көз карашта болушчу эле да. Башка жактардагылар жол киресин төлөп, ал эмес гонорарын ачайын берип, колдоп, коштоп, жөнөтүп, узатып, анан ал жактан аябай жакшы көрсөтүп келсең, желегиң желбиретип келсең да келип сага бир кызыктыруучу сыйлыктарды берип, бир баалап телевиденияга чыгарып дегендейчи. Бизде деген байкуш биздин маданият өкүлдөрү керек болсо өздөрү дагы жол киресин ушу патриот инсандар көрүп калганда жол киресин өздөрү төлөп, ушул кыргыздын желегин желбиретип барып кыргыздын маданиятын көрсөтүп, алдыңкы күчтүү мындай көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келген учурлар болгон да. Ким эле мисалы үчүн мүмкүнчүлүк алсын,
Бириккен Улуттар уюмунда кыргыздын музыкасы жаңырды, бир эмес эки жолу дегендей. Гарвард университетинде бул деген чоң эле жетишкендик да мындай карагандачы. Биз Кыргызстанды биз ошол маданиятыбыз менен таанытып атабыз да, башка желегибиз менен. ошол сыңардай биз Кудай буйрса дагы алдыда бизди маданиятыбызга көңүл буруп өнүгүп өсүп кетет деген тилектерибизди айталы дагы. Иншалла. Көңүл буралы сурообузга. Сиз жолдошуңуз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Бул историяны айтып беришим керекпи? Кыскача балким. Жеке деп коет го, жеке. Көчөдөн таанышып калдыңыздарбы же баягы кинодогудай тетрадьтарыңар түшүп кетип башкарга баштайып? Жок, андай эмес, андай болгон деле жок. Менин студент болуп жүргөн кезде Туркуаз деген бир шаардан бир аз алысыраак жерде жашачумун. Анткени деген капчыгыңа көрө жашайсың дейт го. Анан мен дагы ырчы болгон үчүн концерттерге көп катышып, өзүмдүн эми ал жакта жалгыз жүрөм, нан табыш керек, курсак тойгузуш керек, бир жагынан студентсиң, бир жагынан окууну бүтүрүш керек деп өзүңдүн деген бир пландарың болот да. Албетте. Ошол планың менен баштаган кезде мени деген общежитие албай койгон эле. Анткени деген сен кыздарга деген туура эмес маалымат көргөзүп атасың деп. Анткени ырчылар деген кечинде жолдон келип калышы ыктымал, же эртең менен таң атпай жолго чыгышы ыктымал, же түндүн бир окунда келиши. Өзүнүн графиги болуш керек да негизи студенттердечи. Анан кыз юрту деп коет. Түркияда кыздар өзүнчө общежитие жаткызат, балдарды өзүнчө жаткызат. Бизде деген аралаш го. Аралаш негизи болбош керек. Ооба, динде да бар да. Анан сен бул кызга уруксат берип атасың, бизге бербей жатасың деп кыздардын оюн, пикирин бузасың. Бирок жардам бергибиз келип атат. Бирок сенин убактың бизге төп келишпей жатат. Тартип күчтүү экен да анда, Тартип күчтүү деп албай койгон. Албай койгонуна да ушунчалык өкүнүшкөн бир чети. Сен эми жаман нерсени кылган жоксуң. Бирок биз сени жамандап аткан жерибиз жок. Бирок деген сенин келип кеткен саатың бир белгилүү бир убакыт болбогон үчүн биз жардам бере албай жатабыз. Алардын өзүндөгү бир киши үчүн толтура 100 кишинин ой пикирин бузбаш керек да негизичи. Мен да кошулдум. Макул дедим, тарынган жокмун, туура көрдүм. Мен өзүнчө батир алып, не деп коет жанагы, батир алып жашаганга туура келди. Анан шаардын чекесинден квартираларды кармаганда арзаныраак болчу да студенттерге депчи. Анан жалгыз жашап жүргөн кезде менин кошунам бар эле, Перихан деген. Перихан эже менин жолдошума 18 жылдан бери мындай эже ине болуп катташчу экен. Ошо Перихан эже аркылуу тааныштырып, сразу эле мындай романтиканан сүйүү болот экен го. Биз андай болгон жокпуз, бири-бирибизди жактырбай кеткенбиз. Ай бул кыз толук экен, айтет тиги баланын немеси курсагы чоң экен деген сыяктуу бири-бирибизди жактырбай кеттик. Анан мен студенттик күнүмдөн жумушчуга өткөн кезде студентский визаңды рабочий визага, жумушчу визага өткөргөн кезде мен жолдошумдун колуна кайра түшкөм да. Анна. Ошо анан кийин нике кайып деп коет экен го. Буйруптур бири-бирибизге, анан ажыраша албай калдык. Бактылуу болуңуздар, ажырашпаңыздар. Ажырашпай эле. Ооба, калың канча жерде деп элет. Ал эми айтылбайт дегенсиң да. Ооба. Ал купуя. Канча балаңыз бар деп бул жерде кызыккандар суроо берип атышат да. Азырынча балабыз жок. Буйруса, Кудайым буйруса болот. Кудай буйруса. Ооба. Түркия университеттеринде канчанчы класстан тапшырсак болот, кененирээк айта кетсеңиз дейт. Канчанчы класстан дегенде окууну бүтүп барган жакшы. 11-классты толук бүтүп, аттестат колго алып барган жакшы. Негизи ушул. Анан кээ студенттер, эми жамандабайм, конечно. Албетте, бирок деген кээ бир студенттер мындай ачык айтышпайт экен да. Аларды деген сактап атат, айтпай жатат деген ниетим жок. Просто маалымат берип коеюн деп атам. Жөн гана маалымат. Январь айында Түркияга тапшыргысы келгендер, стипендиялууга өткүзүү келгендер өзүнүн улутунан интернет аркылуу тапшырса, эгер шансы болуп окууга өтүп кетсе, стипендиялуу менен өтөт. Түркия бурслары деп коет. Юрт dışı Түркия бурслары.
ошого тапшыргандар. Кулагыңызга күмүш сырга тапшыра турган абитуриенттерге Январдан баштап эле аңдый бериш керек да. Январдын канчасынан баштап эле. Көбүнчөсү 10-ундан башталчу негизичи. 10-унан февраль айына чейин болчу тапшыруу. Анан булар окууга өткөндөргө мейлине келет. Ал баракчанын ичинде Түркия юрт dışı Түркия бурсларынын баракчасынын ичинде негизи кеңири түшүндүрүп берилген. Орусчасы да бар, түркчөсү да бар, англисчеси да бар. Кандай кылып тапшырыш керек, кандай кылып толтуруш керек ал баракчаны. Бардыгы жазылган. Окуу 11-классты бүтүп окуп барган жакшы. Жакшыраак кылбаш керек негизи. Болгон иштин баарын жарым-жартылай кылбаш керек. Мен атам раматтылык айтчу эле. Бир куплет ырдап коюп эле таштап койбой, аягына чейин чыгар, жарым иш кылба деп. Туура, жакшы маалымат берип кеттиңиз. Канча бир туугансыз деп дагы суроо келиптир? Мен 6 бир тууганмын. 4 кыз 2 бала. 4 кыз 2 бала. Сиз кенже? Мен 4-үнчүсүмүн. 4-үнчүсү. Кенжеси бала? Кенжеси Заида, бала Мурат, иним. Инилериңиз бул мындай чыгармачылыктан алыспы же кандай? Үйдөн мен эле чыгармачылыкка жакынмын. Бирок деген сиңдим бар, Заида, Таласта жашайт азыр. Турмушу Таласта. Ырдаганды жакшы көрөт. Бирок кандай десем, мындай берилип, мага окшоп берилип чыгармачылыкка киришкен эмес да. Анда сизден бир жагымдуу чыгарма угуп албайлыкпы? Бул жерге келгенде деген жөн кете албайсыз? Кыргызстанга өзүңүз дагы жакында эле келдиңиз, бир жума боло элек. Мен ойлоп атканмын, ушул сиз кетериңиздин астында бир эфирге чакырып калсам экен деп. Бүгүнкү күнгө туш келиптир. Максат кылыптырсыз, буйруптурбуз, келип калыптырбыз. Ооба, ошондуктан сиздин да башыңыз тукпасак болбой калат. Көп эле мындай насаат сөздөрдү, анан кийин жакшы тилектерди айтат экен, мындай сүйүүгө көп жакын эмес го. Силердин темаңарды көп угам, көп мындай кандай десем, түрктөр айтмакчы, такип этип турам дейт да. Мен силерди изилдеп, артыңардан кубалап карайм да, ушул радиоңорду, эфириңерди. Анан көп эле тиги келгенде деген Кудайдын 99 атынан сүйлөшкөнүн күнүңөрүңүз болду. Анан насаат сөздөр болду. Анан келип эле анан кийин мен сүйүүн жөнүндө ырдасам болобу дегенден да бир аз тартынат экенсиң. Өзүм кечкери ойлондум, кандай темада ырдасам депчи. Бирок албетте менин дагы жүрөгүмдө бар. Силерди ол Кудай буйруса, ичимде деле тетиги түртүп мен ишенбейм деген жерим жок. Баарыбыз эле Кудайга ишенебиз, Кудайдын пендесибиз дегенде, кулубуз дегенде. Жакшы эфир экен. Жакты. Махабатты. Анан кийин бир аз махабат дегенден тартынып турам да. Бүгүн сизге өзгөчө бир мүмкүнчүлүк берели. Ошол ичиңизде катып турган махабатыңызды арнай бериңиз биздин эфирге. Угармандар дагы сөзсүз түрдө жашоосунда бир махабатка чалдыгат эмеспи? Кечирим сурайсыз алдын ала, бирок ошентсе да угуп коелук. Рахмат. Кызыл гүл деген ырдап берем да. Sen kızıl gül caynağın, Cemin bulbul bak dile sayrağın. Sen bir pana min panar, Jarığın iğana tizeng ey. Caylanama, caylanama, caylanam. Gülüp öt gülüň bar çakta, Jegüýüttü boýgo tarakatpa. Buralıp bak dile sayragan, bulbuldun iğana tiline. Çar çatpada, çar çatpada, çar çatpa. Açılgan gülgö jetembi,
ашыктыгым бекерби ачылган гүлгө эле жете албай арманда эле канаң өтүп кетемби да кетемби да кетемби сен пароход көлдөгү жемен кемечиң айдаган баш кошуп жаң эле жетерде багым деле гана толкун айдаган 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 баракелде. Рахмат, сонун ырдадыңыз. сизге да рахмат. Айтсаңыз эми ушул сиздин үнүңүздү угатып, анан сиз кайсы инсандан сабак алдыңыз эле? Устатыңыз жөнүндө да сурап кетпесем болбой калат экен. Азыр кайсыл жылдары деген мен бир кезекте улуттук филармонияда да окуп калгам. Улук мырза Полотов агайдан сабак алган элем. Андан кийин консерваторияда эми Роза Амановадан 1-2 жыл сабак алып калган. Андан кийин Роза эжебиздин бир аз кандай десем тактикасы бир аз башкачараак экен сабак берүү. Менин түшүн оюнума купулума жаккан эмес болчу. Роза эжеден баш тартып Токтобек Асаналиев агайыбызга өткөн элем. Ошондо Токтобек Асаналиев агайыбыздан аяктатыппы? Асаналиев агайыбыздан 2013-жылы консерваториянын, улуттук консерваториянын салттуу музыка жаатын бүтүргөн элем агайымдан. Азаматсыз. Билдирүү бар экен, Мыскал Өмүрканова да эле ырдайт экенсиз. Чоң рахмат. Көрдүңүзбү, сиздин талантыңызга дагы ушундай жакшы сөздөр айтылат. Кубанычтамын. Ооба. Андан кийин сизге Токтобек Асаналиев агайыбыздын методу сизге дал келди. Себеби деген Улук мырза агайдан окуп бүтүрдү го Токтобек агайыбыз дагы. Алардын тактикасы, сабак берүүсү, түшүндүргөнү Улук мырза агайдан алган билимибиз, биринчи жолу кимден билим алсаң, ошого көнүп калсаң, ошол жаат менен кетсең, мындай өзүңдү өздөштүргөнгө да оңойраак болот да. Ошонун сыңарындай эле Токтобек агайда Улук мырза Полотов агайдан бүткөндөй эле Улук мырза агайдан алган билимдерин ээрикпей, талыкпай мага билим бергени үчүн мен чоң рахматымды айтам. Чын. Учурдан пайдаланып. Ыраазымын агайларыма. Учурдан пайдаланып устаттарга ыраазычылык билдирип атабыз. Мен дагы ошол сиз жогоруда айтып кеткен Улук мырза Полотов агайдан аяктаганмын консерваторияны. Сизге окшоп мен дагы Роза эжеден сабак алып калганмын. Ал жолдон көп эле өткөн окшойт деп ойлойм. Анткени деген чыныгы өзүн өздөштүрөм деген ырчылардын көбү бул жолдон өтөт деп ойлойм. Өткөндөрдү да көргөнбүз. Мындай экен да, себеби ар бир адам өзүнүн ичиндеги көксөсүнө жетмейинче жол издей берет экен да. Ошол эле учурда сиз дагы ошондой устаттарды алмаштырып атып, сиз өзүңүздүн купулуңузга толгон мугалимден аяктап кеттиңиз да. Кээ бирлер багы айта албай, тартынып атып дагы өздөрүнүн талантын ача албай, балким үнүн туура эмес коюп дагы азыр балким башка жакта иштеп аткандарды да көрүп жүрбөйбүзбү? Балким ошонун болушу да мүмкүнбү дейм да. Албетте ал деген кандай десем тартынбаш керек деп ойлойм. Анткени деген эгер өзүңдү деген бир максатта келиштирип жакшы жаатка чыгаргың келе турган болсоң, эч кандай эч кимден тартынбаш керек. Анткени деген тартынасың, бир гана Кудайдан тартынасың. Коркосуң, бир гана Кудайдан коркосуң. Эгер сен өзүңдүн купулуңа толбой жатсаң, эмнеге тартыныш керек? Ошо да ыңгайсыз жерден, өзүңдү ыңгайсыз сезип аткан жерден, купулуңа толбогон жерден эшикти ачып, жаап кетип калса, бул туура эле көрүнүш деп ойлойм да. Көп эле окуучулардын көрдүм, айта албай, эшиктин сыртынан айтышат, берки бетинен айта албай, ошол купулуна толбогон нерсеге макул болуп, кысынып бүтүп кетишти да.
андай ал нерсени мен туура көрбөйм. Анткени деген өзүңдү деген ошол жерден эле изденүү үмүтүңдү, изденүү талабыңды ошол жерден эле токтоткон болуп каласың да. Туура айттыңыз. Ошондуктан Анткени себеп дегенде мен токтогум келчү эмес. Анткени өзүңүз деле ойлосоңуз, купулуңузга толбой жатса бир мектепте, сиз ошол жерге 5 мүнөт биле отургуңуз келбейт. 5 мүнөт отура албайсыз. Мен дагы сүйүнсүн 1,5 жыл чыдап турмун. Мындай да, баягы сиз туура айтасыз, Кудайдан коркуш керек деп. Бир гана Кудайдан коркуш керек. Кудай биздин өзүбүздүн тагдырыбызды биз төрөлгөндөн биз бул дүйнөдөн кош айтып кеткенге чейин жазылган да негизичи. Анан эми ошонтип мен айтып атканымдын себеби коркуп атып бүтүп кеткендер бар да. Менин эми ойлонгонум мындай да, эмче пенде пендеден коркпош керек. Пенде пендеден тартынбаш керек. Эгер кээ бирде дегендай тааныштарым мындай Фейсбукка же Инстаграмга бирөөдүн кемчилдигин койгон кезде мен ошол адамдын кемчилдигин көрөм. Себеп дегенде сен ал адамдын кемчилдигин шылдыңдап, мисалы үчүн жөнөкөй эле орусча билбей жаткан кыз видеосу чыгып кеткен эле да бир убакта. Ошонун кемчилдигин шылдыңдап койду эле. Мен айткам, билбеген уят эмес, билип туруп ушуну койгон уят. Билбегенге үйрөтүш керек. Биз дагы коркпой анда эфирден айтып коелу. Анткени ушул эле мектептен, класстан бүтүп кеткен окуучулардын баардыгы көөдөнүндө бирок башка максат болчу да. Анткени аны бизге айтчу, бирок мугалимдин астына келгенде мугалимдин сөзүн айтып, бул эки жүздүүлүк деп коет. Ошонтип эле ошол группа бүтүп кетти. Азыр Мен дагы андайларды эки жүздүүлүк деп көрөм. Себеп дегенде эжекесинин жанына барып чуркап, жакшы сүйлөп, анан биздин жаныбызга келип ичиндеги купулун, өзүнүн купулун толтура албаганы бизге эки жүздүүлүк эмес, өзүнө эки жүздүүлүк. Кээ бирлери керек болсо айтпастан ошол мугалимдин сыртынан башка мугалимден сабак алып жүргөндөр болуп атканын билесизби? Коркконунан, бирок ошол класстан бүтүп, ошол мугалимдин атынан бүтүп кетишти, бирок билим алганда башка адамдан алып атышты. Көксөгөнү башка алып атты да. Ооба. Жок, көксөгөнү деген жетиш керек. Өзүңө максат койсоң, эгер өзүңө чыккынчылык кылбасаң, албетте пендеден коркпош керек, Кудайдан коркуш керек, Кудайдан тартыныш керек. Ошон үчүн орустар айтып коет го, вперед депчи. Алдыңды карай чуркашың керек, эч качан артты карап. Мен мурун 1 жылдар аркамды кылчактап карап жашадым элем. Азыр эч убакта арткамды карап жашабайм. Анткени ал өттү, жашадың, кеттиң уже. Туура айтасыз. Бүгүн да биздин бүгүнкү тема, программанын темада максатка карай деп туура коюлган экен. Максатка жетиш үчүн эч качан тартынбашыбыз керек экен дагы. Ошол максатка жетиш үчүн биз аракет кылып, сиз айтмакчы, алдыга умтула беришибиз керек экен. Албетте. Тилекке каршы биздин убактыбыз бүтүп калды. Көрөрмандар менен, угармандар менен коштошууга араксызбыз. Кийинки көрсөтүүбүздө аман эсен жолугушканча саламатта туруңуздар, сак саламатта туруңуздар. Сизге болсо чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизерге. Келип студиябызга конок болуп, жакшы баарлашып бергениңиз үчүн аман болуңуз. Турцияга аман жетип алыңыз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат.